Каникулга чыгышты балдар, анан нарынга барып муз тееп келдик. Анан эртеси балдар мектепке кеткен, эртең менен туруп алып эле анан уктап атсак эле мугалим чалып калды. Балам, уулумдун мугалими. Сейил срочно тез арада мектепке келип кал. Менин уулумдун мугалими өзү аябай көп жылдан бери педагог болгондуктан майда чүйдө учурларда чалчу эмес да. Тура калып эле үстүңкү кийимди кийип алып эле мектепке жөнөдүк. Келсем эле мектеп толтура милиционерлер. Жүрөгүм дүкүлдөп, балам аманбы деп эле кирип барсам, соцпедагогдун бөлмөсүндө бир нече бала тизилип туруптур, анын арасында менин уулум турат. Көрсө, ошол жерде биз жашаган айылдын, жаныбыздагы райондун балдарын менин балам уюштуруп, башка райондун балдарына не деп коет, разборка деп коет. Ошондой нерсеге барышып, анан эки тараптын балдары бири-бирине зыян келтирип ала электе тарап кетиптир, Кудай жалгапчы. Бирок мен ишенген жокмун, анткени ар бирөөлөр жана кирпи баласын жумшагым дейт, карга баласын апам дейт дегендей. Менин баламбы? Койгулачы деп ушинтсем, ишенбесеңиз видеосун көрүңүз деп милиция мырза бар экен, видеосун көргөзсө, менин балам алдыда ээрчитип алган биягындай толтура балдар 6 айга милицияга учет калышты. Анан мен психолог болгондуктан ойлондум да, эмнеге мындай болуп атат деп себебин издедим. Жакшы жери атасы экөөбүз тең адекваттуу реакция кылдык. Балабызды ошол жерден басып жатып, сабаган жокпуз. Кээ бир ата-энелер ушу катаны кетирет да, мектептен эле ачуусун чыгарып кирет. Балабыз менен үйгө барганда сүйлөшүү иштерин жүргүзөбүз дедик. Үйгө келип аябагандай сүйлөштүк, түшүндүрүү иштерин кылдык. Бирок биз аны сүйбөй калган жокпуз, сени жакшы көрбөй калган жокпуз деген нерсени билдирдик. Мурункудай эле ишенебиз сага дегенди билдирдик. Анткени кээде биз балдарыбыз тентектик кылып койсо, такыр эле жана эме коюп коебуз да. Крест деп коет го орусча, же болбосо чип коебуз. Бүттү, сен менин ишениммен чыктың, сен адам болбойсуң деген нерсе. Жок, ал нерсени кылбаш керек. Анан мен ойлонуп баштадым. Демек, менин балам жана канча балага таасир этип атса, лидер. Дедим дагы, мугалимине барып сүйлөштүм. Менин балам тыйбайлы. Келиңиз, ушул энергиясын, ушул лидерлигин туура багытка буралы. Чогуу дедим. Анан ошентип начар эле окуйт. Кызым аябай жакшы окуган, уулум негедир окууга жөндөмдүү болгон жок да. Анда да түшүндүм, ар бир бала универсалдуу эмес экенин, жана ар бир бала жалаң бешке окууга милдеттүү эмес экенин түшүндүм. Кабыл алдым ал нерсени. Анан ал баламдын жаман окуганына карабай класстын старостасы кылды, мектептин дагы бир жоопкерчилигин тапшырдык. Ошентип баягы лидерлигин туура жакка колдонуп баштадым. Анан балам байкоо сала баштадым. Кандай күчтүү тараптары бар, кайсы жагына инвестиция кылсам болот, жакшы окуй албаса, демек башка жагынан күчтүү да деп атат. Анан азыр баламдын аябай күчтүү тарабы боюнча багытта кетип баратат, жакшы ийгиликтерге жетип атат. Буюрса, анан тентектиги бул минус эмес, бул тескерисинче баланын өзгөчөлүгү. Болгону ошол энергияны, ошол күчтү башка туура конструктивдүү жакка багыттаганга ата-эне дагы, педагогдор дагы аракет кылышы керек.